Жалиякка оролгон бир баланы таштап кетти да. Ой, бийлеп атабыз, бийлеп. Мен жүгүрүп эле тигил аялдын аркасынан кууп жетишпей калдым да. Ой. Кимди карап атасың? Курсаң ток. Самое страшное предательство, когда родители предают своих детей. Асель деп чыкты тиличи. Негизи ата апа деп чыкса болот эле да. Мама, где твоя десек, нету деп коюшат да, ошо да прям жүрөм унутуп кетет да, булкуп кетет да. Тилекке каршы биз ата энелик мээримди бере албайбыз да. Чын эле кадимкидей өзүмдүн балам кеткенин ыйлагам мен. Ошо коштошпой калдым деп да, эми арманда калдым да ошо. Хотя бы коштошсом эме болмок да. Негизи ачылган тарыхы булар деген согуш маалында ачылган экен да. Согуш маалында кароосуз калган балдарды өкмөт, мамлекет карачу экен да. Эми азыр Кудайга шүгүр мындай заман андай эмес да, согуш эмес да. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө, Кавказ өлкөлөрүндө өзгөчө мындай эмелер жок экен да такыр. Эми Кыргызстанда деле андай мекеме, бизде мекеме жок болсо болот эле, бирок тилекке каршы бар. Анткени ошо себеби эмнеде деп сурап атасызбы? Себеби ошо кээде ошо ата энелер, мисалы үчүн өзгөчө жаш келиндер чыдаганга мажбур болушат да. Анан бирок биз алар менен сүйлөшөбүз, келип балаңа келип турсаңыздар болот. Ошол убакыттын ичинде балким окууга орношобу же жумуш табабы, баласына келип, анан эгерде эмизип аткан келин болсо, келип бул жака эмизип кетсе болот да баласынчы. Биздин мекеме бүт шарттарды түзүп берет, чтобы бала ата энеси жок калбасын деп. Ашымова Гүлжан Камчыбековна, мен өзүм 64 жаштамын. Мен ушул балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборунда 1 апрель 2000 жылдан бери эмгектенип келем. 25 жыл болду да быйылчы. Өзүм кесибим боюнча балдар дарыгермин. Ошол жерде иштеп келгениме, бул жерде бардык адамдар, келип иштеген адамдар ойлойм, өзүнүн призваниясы менен иштейт депчи. Мен ошол жылдан бери эле ушул жактан кете албай эле, ушул балдарга ушундай байланышып, курч алып эле ушул жактан кете албай эле ушу иштеп келгениме 25 жыл толуптур. Бул жерде ошол баласынан баш тарткан, ата энелик укугунан ажыраган, жанагындай турмуш шарт жагы кырдаалы, кыйын болгон үй бүлөдөн келип түшөт. Ошондой эле жанагындай үй бүлөдөн тартып алынган, жана коркунуч туудурган балдарга ошондой үй бүлөдөн тартып алынган балдар келип түшөт да бизгечи. Бизде мурда 120 баладан ашык болчу. Азыр бизде 50 баладан болуп турат. Биз ошо кыскартканга аракет кылабыз да. Анан мисалы үчүн мурда балдар төрөлгөндөн 4 жашка чейин ушул жакта болушчу. Азыр процедура батыраак болот да. Жарым жылда биз баланы же өзүнүн ата энесине беребиз, же бала багууга кетет, же азыр фостерный үй бүлө деп мамлекет ошондой уюштурган. Бирок ошо жакшы жүрүшүп кете албай атат да, фостерный үй бүлө дегенчи. Жыл сайын ошо 1-2 балабыз, 3-4 балабыз кетет, андан кийин Беловодский кетет. Эгерде диагноздары күчтүүрөөк болсо, анда Токмок ошо реабилитациялык центрине кетишет да. Биз барган сайын барып, балдарыбыз тааныйт бизди, жакшы таанышат да, биякта өсүшкөн да биз менен. Анан биз барсак чуркап чыгып, эметишет, тосуп алышат, бизди таанышат. Анан бул жактан бизге чоңураак кийимдерибиз болсо, ашкыраак китептерибиз, эмелерибиз болсо, биз чогултуп, анан ушул жакка да жардам беребиз. Анан биздин балдарды чогуу алып барабыз да. Ошол жактан чыгып, кадимкидей чыгышат, анан биздин сотрудниктер таанышат баары. Бул жерде психологубуз бар, детский психолог, клинический, анан чоңдор үчүн да бөлүнөт. Анан бул жакта эрте келүүчү бөлүмүндө дефектологторубуз иштейт. Тийиштүү обследованияны өткөрүп, ал балдарга ошо операция болсо, плановый операцияларды жүргүзгөн күндөрүбүз болду. Ошо менин практикамда ушул 6 баланы операция кылганбыз, жүрөгүнө чуту баса, жүрөк оорусу жагынанчы. Анын баары тең жакшы удачно өткөн. Бизде бүгүнкү күндө мынакей бир балабызга ошо жүрөгүнө операция кылынып, азыр ошо кардиоцентрде
жатат. Кудай буюрса жакшы, ал дагы ошол бала бизге келип түшкөндө деген 11 айлык бала баягы үй бүлөгө коркунуч туудурган, үй бүлөдөн келип балага коркунуч туудурган үй бүлөдөн келип түшкөн. Ал бала тартып алынып, ошол бала келип түшкөндө 11 айлык бала болчу. Анын салмагы 3-800 болгон да, 11 айлык келип түшкөн баланын. Ал баланын салмагынан дагы ошо баланы текшерип көрсөк, анын ошо тубаса жүрөк жагынан жабыркаган бала экен. Ал эң оор формасы экен. Үй бүлөдөн алышат баланы, анан бизге эртерээк жеткирүүгө аракет кылат да. Анткени биз жакта келгенде эле ошо приемный карантин отделение деп коет, ошол жака түшүшөт. Анан сразу алганда эле баланы кормить жуунтуп, ушундай эмелерди кылабыз да. Анткени башка жакта шарт жок да, мындай түндө. Анан бала 1-2 күн адаптация болгондон кийин фостерный семьяга кетиши мүмкүн, же өзүнүн ата-энеси алып калышы мүмкүн. Чындыгында балдарда аябай запущенный келишет да, кээде биттеп келишет. Анан сразу чачын алып, жуунтуп, бүт процедураларын кылып, анан уход эме кылышат да. Анан дежурный врачтарыбыз да бар, келип карап кетишет. Баланы ошо эртең мененки тургандан баштап ошо температурный режим, баланы ошол кургактоо, кормление, бала менен заниматься этишет, бизде атайын ошол логопедтерибиз. Дагы бизгеден жана ВИЧ позитив менен балдар түшөт да. Ал балдар дагы биз түшкөн, биз ал балдарды 4 жашка чыкканда да которгон балдарыбыз бар. Алар дагы бул жерден өздөрүнүн тийиштүү антиретровирусный препараттарды алып, ошо биздин көзөмөлдө дайыма ошо врачтардын көзөмөлүндө ал баланы дагы бүгүнкү күндө состояниясы жакшы, салмагы жакшы, аң сезим өрчүгү жагынан да аябай жакшы ал балабыз. Жакында 4кө чыгат, биз аны жакын арада ошол Беловодский дошкольный детский домго которгону жатабыз ал баланы дагы. Биздин мекемеде жылуу, медициналык кызмат бар, педагогикалык кызмат бар, бирок тилекке каршы биз ата-энелик мээримди бере албайбыз да. Мисалы үчүн үй бүлөдө, мисалы үчүн бала алдыңа отурса, бир көп болсо 1 мүнөт отурат, анан чуркап кетет го. А биздин балдар ушунчалык эне аталык мээримге муктаж, анткени отурушат. Анан отура берет да. Тургулары келбейт, анткени все равно мындай энелик мээримди сезгиси келет да. Анан мынтип эми айла жок, мынтип атырбайм да себе мынтип баланычы. Бул деген психологияда депривация деп коет, балага ошо жетишпейт да, мээрим жетишпейт. Биздин бул жакта деле кызматкерлерибиз аябай эле аракет кылышат, ушинтип нянчикалардан бери, бүт эшикте жүргөн стораждан бери келип, балдарыбызды келип кучактап, өп, гулять этишип эметишет. Анан бирок баары бир жетишпейт да мээрим. Мен ошо сезем да балдардан. Анан биз мисалы үчүн апа деп үйрөтпөйбүз да балдарды. Атыбызды үйрөтөбүз. Менин атым мындай, эже, бул нянчика, бул тарбиячы. Бирок балдар ошо апа деп айтат да бизде. Мен ойлойм, бул биз атайын үйрөтпөйбүз да апа депчи. Булардын өзүнүн мындай внутренний муктаждыгы окшойт деп ойлойм да менчи. Апа десе анан мындай как-то бирөөнү мындай ападай көрөбү, ушундай да балада. Ошо мен канча жылдан бери иштейм. Ошол феномен мени аябай таң калтырат да. Даймачы биз үйрөтпөйбүз. Мен мама деп айт, апа деп айт деп үйрөтпөйбүз да, өзүлөрү апа деп. Анан кээ бир кызыктуу ушундай күлкүмүштүү окуялар болгон. Мен тигем балдардын тили чыкканда биринчи 2-3 бала да болду ушундай. Асель деп чыкты тиличи. Негизи ата апа деп чыкса болот эле да. 2005-2006 жылдар болчу. Ошондо бизде деген сыртта беседка бар болчу. Ошо беседкада деген мен эшикке чыксам, ошо беседка бир кичинекей жалякка оролгон бир баланы таштап кетти да. Анан эле мен бул жакта кыйкырып эле, артынан жүгүрүп эле, тиги бала кыймылдап атат. Мен жүгүрүп эле тигил аялдын аркасынан кууп жетишпей калдым да. Ал ошончо кетип калды. Анан келип ал баланы ачып карасам, ал баланын тең ушу жана врожденный пороки развития деп коет, жанагындай эни жырык болуп, таңдай жырык болуп төрөлгөн да, короче айтканда это расщелина верхней губы или этот незаращение вот мягкого или твердого неба деп коет да. Ошондой кыз экен да. Ошо анан где-то бир 4 айлык кыз экен. Анан ошол кызды деген биз операция кылдырдык. Операция кылдырып, кийин ал кыз деген ошол
усыновление кетти. Самое страшное предательство, когда родители предают своих детей дегенчи. Мен ошону туура көрөм да негизи. Ошол башка нерсени эми оправдывать этсе болот, анан бирок ата эне баланы чытаган. Такыр түшүнүктүү эмес да, мага дагы эле түшүнүктүү эмес да. Жаңағыдай тубаса төрөлгөндөрдүн ошо кантпаган бул бала кандай болот деген ойлор ошондо жоопкерчиликти ала албай коркуу сезим болуп ошондой учурда баласынан баш тарткандар болот көбүнчө. Ошо биз көп эле балдарга ошол операция жасатып, ошол воссоединение болгондор да көп өзүнүн биологиялык семьясы мененчи. Эми ар кандай эмоция, ар кандай болот. Рахматын айтышып, ыйлашат. Байым баласы да ошол учурда коркуп, өздөрү баягы актанышпак, өздөрүнүн ар кандай шарттарын айтышып актанышат куштар. Бир балабыз бар эле, Ваня деген. Ошо экөөбүз эме болуп калганбыз, жакын болуп калганбыз да. Анан экинчи группага барганда барып ойноп, анан эме кылчумун да. Анан кийин биз бөлүштүрөбүз да. 2-ден 3-төн бала бөлүп алабыз да. Ошо тагдырдын буйругу мага өзүмө туш келди да, ал бала өзүмө буйруду. Анан бирок кийин ал эмеге кетти, международный усыновленияга. Анан мисалы үчүн бизге коноктор келет, анан ошо орусча сүйлөгөн болчу. Мами мои оставьте деп балдарга конфет таратат, анан мами мои оставьте деп анан антип айтпа деп уят десең болбойт эметчи да. Как будто мени үйрөткөндөйчү. Анан тиги коноктор хорошо мами твои оставим деп экөөбүз аябай жакын элек да. Анан биз сменде иштечүбүз да, 1 сутка иштеп 2-3 күн салчубуз да. Анан няня твою тапочку одевала деп аябай эме кылчу багачы. Анан кийин международный усыновление кеткенде мен көрбөй калдым да. Анан алар келип тату жасап кетти да, ал стульчикти алып анан шкафка вот мами моя оставьте деп кетиптир да. Ушунчалык сонун бала эле да. Анан ошондо аябай ыйлагам менчи. Өзүмдүн балам кеткенде ыйлагам да аябайчы. Ошо кийин сүрөтүн салышты. Аябай сонун бала болуптур, буюрса. Ошондой эмелер болгон да. Чын эле кадимкиде өзүмдүн балам кеткенде ыйлагам мен. Ошо коштошпай калдым деп да эме арманда калдым да ошо. Хотя бы коштошсо эме болмок да. Кандай десең, башың менен мойнуң менен сезесиң да баягы жоопкерчиликтичи. Даже жумуш бүткөндөн кийин чыгып баратканда даже жеңилдик болбойт да. Үйгө жеткенде бирөө чалса эле жүрөгүң сыгып калат. Да эмне балам эмне болду деп. Бизде деле сезим, биз деле көнүп калганбыз ошол балдаргачы. Биз эми баягы үй бүлөгө кетип атканы, толук камдуу ата энеге кетип атканы ошо бизди кубандырат. Чем ушул балдар үйүндө тарбиялангандан көрө ошол үй бүлөдө тарбияланса, толук камдуу ошо үй бүлө ата эненин курчоосунда болсо, бала бактылуу болсо деген ушундай эле бизде каалоолор болот. Чоң автобус же эмелер менен алып барабыз да, минивэн же чоң машина менчи. Анан кээде ошондой чоң балдарын билип калат да. Анан кичирээк балдарын эптеп алдайбыз да. Сейчас этот больницу биз көп чыгабыз да, күн сайын больницу поедем, анан тияка барабыз деп алып чыгып спокойно алып кетебиз. Анан чоң балдар билет да. Монтип биздин мекемени айланып качкан убактарда болгон, түшпөйбүз машинеге, кетпейбиз депчи. Анда дагы баарыбыз ыйлап ошондой эмелер болгон да. Кадимкидей байланып калабыз 4 жылда балагачы. Мама, где твоя десек, нету деп мынтип коюшат да. Ошо да прям жүрөм мынтип кетет да, булкуп кетет да. Нет деп коюшат. Ата энеси жоктор билет да, ата энеси жок экенин. Балдардын баарына эле бирдей мамиле кылганга аракет кылабыз биз. Балдардын баарын жакшы көрөбүз. Баарын ошол өзүбүздүн мээримибизди бергенге өзүбүз аябай ынтызар болуп аракет кылабыз да. Анан бул жактан деле биз ошо воспитательдерди, ошо медайымдарды айтабыз, ошо бир балага сиз өзүңүз чектелбеңиз, балдардын баарын бирдей жакшы көрүңүз деп ошондой кеңештерибизди беребиз да. Кээде ошо ойлоп кетем, кантип иштедим ушунча жыл. Мен жаш болгондо келдим да, аябай жаш кезимде. Мен окууну бүткөндө эле келдим. Изолятордон ошо трубасы жарылып кетип, анан балдарды көчүрдүк да. Түндө ал тоңуп калыптыр да, мус болуп. Анан баланы алып келатканда ага чейин мынтип ойлончу эмес экен мен. Ошондо мен прям ошончолук сездим да жоопкерчиликтичи. Бала колуңда новорожденный лялька болчу, уктап атат жыргап. А мен жана эмеден түшүп келатам да, тоңуп калыптыр лестницасычы. Балдарды көчүргөнбүз да, трубасы жарылып. Ошондон мен билдим, ошондон бери ошол коо бербейт да меничи. Балдар ооруса, баарыбыз чогуу ооруйбуз. Ошо бала күлүп турса, алдыңда ырдап, стишокторун айтып турса, бул биз үчүн чоң жеңиш да.
Даже баягы кичинекей салмак менен келген балдар деле кичине 100 грамм кошсо дагы биз ошол 100 грамм кошкон весине да биз аябай ушундай кубанабыз да. Бала алып кетем деген жарандар көп эле, бирок биз ошол бала асыралуу боюнча биз ал ишти алып барбайбыз. Алар деген ошо Минсоцразвитияга кайрылышат, ар бир ошо Бишкек шаарында жергиликтүү ар бир ошо социалдык башкармалыктын ошол отдел опеки, анан кийин ошо поддержки семьи деген отделге кайрылышып, ошол жактан алар ошол очередке турушуп, азыр через порталда усыновление ошол жактан өздөрү заявка беришет. Мамлекет ошо фостерный эмеге көңүл бурса аябай жакшы болмок да. Ошол да аябай жакшы альтернатива да. Чтобы балда бул жакта көпкө чейин жатпасын деп. Фостерный үй бүлөнүн бирок акчасы аз экен да. Балким көбүнчө ошо Сүпкөл регион жакшы алат экен. Мындай не акча үчүн эмес, мындай балдар үчүн алышат экен да, соопчулук депчи. А ошо шаардын ичинде аз да. Кээ бирөөлөр жарымысы даже отсеивать этилип калат, анткени акча кызыктар болот экен да. А негизи мен ойлойм, фостерный үй бүлө акча кызыктар болбош керек, ал баланын эмесине тагдырын караш керек. Биз мисалы үчүн эртерээк келе беребиз балдар, бирок кайра эле чыгып атат да. Анан эң өкүнүчтүүсү ошо Кыргызстандын жарандары таштаган аз келгенсиз, эми Россияда миграцияда жүргөн биз репатриирование деп коебуз. Эми ошол жактан да балдар келишет да. Анан ошол абдан өкүнүчтүү да. Атайын ошо самолет жалдынат, анан алып келишет да балдарды. Эгерде заранее запрос кылынат, эгерде ата энеси табылса, жакыныраак туугандар табылса, анда ошо немеден эле алып кетишет. Аэропорттон эле алып кетишет да. Кээде бизге түшүшөт.